Дал ушундай чопого экинчи өмүр берип, аны рахаттанып жасоо өзгөчө бир сезимдерди тартууласа керек. Ал эми ушул буюмдарга эмнелер кошулуп жасалат? Бул ишканада атайын адистер үйрөтөбү? Деги эле ушул чопо буюму кандай жасалат, кандай процесстерден өтөт? Биз аны сиздерге алдыда көргөзүп беребиз. Иштин жүрүшү туурасында, кыйынчылыктар туурасында, иштен кандай рахат аласыздар, ошол туурасында сүйлөшсөк. Бул негизи процесс аябай кызыктуу, сырттан көрүнгөндө эле. Ошол процессти көрүп мен дагы кызыгып, Кыргызстандан ушундай жер барбы, мен дагы баргым келип, ошондой жер карадым. Бирок негедир ошол маалдарда биз издештиргенде Кыргызстандан карапачылык студиясы чыккан жок да. Атайын адамдар келип, өздөрүнүн каалаган нерселерин жасап, мындай башкача бир эмоцияларды сезинип турган бир студия жок экен да Кыргызстандачы. Биз караштырганда чыккан эмес. Ошондой эле биздин көбүнчө жасап жаткан нерселерибиз дагы байкасаңыз жасалгала жана башка бардык нерселер ошол биздин кыргыз маданиятына, колоритине көңүл бурганыбыз болуп эсептелет. Мен оюмча эң маанилүү, эң өзгөчөлүгүбүз дагы ошол. Биз өзүбүздүн нукра колоритке, нукра маданиятыбызга көңүл бургандыгыбыз. Чоң рахмат. Анан эми азыр мына сиздер көргөзүп калдыңыздар, бул Чопо арт студиясында жасалган деп. Мага аябай кызык болуп турат. Бул ушул сыяктуу буюм жасоо кандай деги эле. Анан өздөрүңүздөр айтып калдыңыздар, өзгөчө бир эмоция тартуулайт депчи. Анан ошол эмоцияны азыр биз сиздерге ушул буюмдун жасалышын көргөзүп беребиз. Бизде эң кызыктуу процесске келдик окшойт. Мага окшоп жаңы келген баягы кардарларга сиздер кантип ушундай чоподон мындай сонун кооз буюм жасаганды үйрөтөсүздөр деги эле ошону азыр иш жүзүндө сиз мага кошо көргөзүп бересиз деген ойдомун. Албетте, негизи жогоруда кесиптешим айтып өткөндөй эле биздин мастер-класс 2 этаптан турат. Биринчи этапы бул ошол столдун үстүндө жасалса, экинчи этап бул гончарный кругтун үстүндө жасалат. Бул аппарат негизи гончарный круг деп аталат. Иштөө принципи аябай эле оңой. Машина сыяктуу педали бар. Бассак айланат, каттуу бассак каттуу айланат, жай бассак жай айланат да. Иштеп жаткан учурда бизге каттуу айланышы керек болгон жерлери бар. Анан жай айланыш керек болгон жерлери бар. Ошолорду мен сизге азыр иштин жүрүшүндө айтып берип турам. Эрмек мырза, айтсаңыз, менин угушума караганда мына ушул сиздин колуңузда турган чопо камырга окшоп жуурулушуп аябай ийлениш керек деп буга чейин окугам. Анан сиз азыр бул чопону мен келгенге чейин даярдап алдыңызбы? Негизи туура айттыңыз. Бул чопо бул жакка келгенге чейин, ушундай абалга келгенге чейин өзүнүн да этаптары бар. Бул казылып башталгандан кийин эле атайын жасалат. Жасалгандан кийин дагы ушул гончарный кругтун үстүндө жасалып баштаганга чейин мында биз ыйлеп туруп даярдап алабыз да. Буну эмнеге кылабыз? Анткени чопонун ичинде аба болуп калышы мүмкүн да. Эгерде аба болсо, бул бышып жатканда жарылып кетиши мүмкүн. Анткени бул 1300 градуста 3 сааттан 8 саатка чейин печкага жараша бышат да. Ошондуктан эгерде кичинекей гана бир воздух болуп кала турган болсо, бунун ичинде аба бул жарылып кетиши мүмкүн да. Ошол үчүн биз даярдайбыз. Сонун азыр биз кандай буюм жасайбыз? Ал өзүмө да кызык болуп турат. Анда баштадык, Баштадык. Эң биринчи эле иштеп баштаганда биринчи ушул эле чоподон бир аз үзүп алабыз да. Гончарный кругтун үстүнө жармаштырабыз да. Анткени темир өзү жакшы кармабашы мүмкүн. Биз дагы ошо жакшы жармашыш үчүн даярдап алабыз да. Темир жакшы кармабашыңыз мүмкүн деген ал кандай? Бул гончарный кругтун үстүнө жасалып атканда өзүбүздүн чопобуз бул диск дейт. Дисктин үстүнө чапталып туруш керек да. Чаптоону биз дагы күчтүүрөөк, жакшыраак чапталыш үчүн биринчи ушуну даярдап алышыбыз керек да. Бул ушул бетине элеби же жалпы ушул? Жок, ушул эле жерге, эле. Анткени негизги жумуштун бардыгы ушул ортосунда жасалат. Ошол үчүн ортосун биз даярдап алабыз да. Кийинки этап сиз дагы ушул жерден көрсөңүз болот. Каттуу күчүбүз менен ортого ушул мен лайык кылган жерге чабыш керек да. Чабып көрөсүзбү? Чабып көрөйүн. Каттуураак чабыңыз, Туура эле болду? Туура эле, жакшы эле. Кармады деген ойдомун. Анан кийин баштардын астында дагы биз өзүбүз жылдырып, байкасаңыз, дисктин үстүндө мондай сызыктары бар да. Биз ошол ортого жылдырганга аракет кылабыз. Түбүн жылдырбайбыз, анткени түбү жармашып турат. Капталдарынан бир аз өзүбүзгө оңой болуш үчүн даярдап алсак болот. Кийинки этап жана маанилүү жери, биз чопо менен иштеп атканда ар дайым колубуз суу болуш керек да.
Кургак эч качан кармаганга болбойт. Суу кылып кармайбыз. Кааласаңыз колуңузду суулап туруп кармап көрсөңүз болот, сезип көрсөңүз болот. Кармап көрөйүн. Сууну байкашымча жылуу экен. Негизи ушундай температурада болуш керек да? Негизи температурасы өтө деле маанилүү эмес, бирок иштеп жатканда кардарларыбызга жеңил жана удобный болуш үчүн ошо жылуу суу колдонобуз. Муну азыр эмне кылабыз? Башында сиз жөн эле чопону сезип көрүшүңүз керек да. Кармап колуңуз менен кандай болуп атат, кандай айланып атат, эмне негизи эле бул нерсе, ошону сезип көрөсүз да. Эч нерсе давление кылбайсыз, жөн эле көрөсүз да, кармап сезип көрөсүз. Сонун сыртынан да ичинен дагы көрүнүш аябай сонун экен. Ичин карасаңыздар, мына кол менен жөнөкөй эле баскан, бирок ичинде мындай өзгөчө бир сүрөт тартылып калат экен да. Негизи бул процесс дагы аябай кызыктуу экен. Мисалы мен күндүгө эле кармап күндүгө кардарлар менен иштешем, бирок эч качан мындай тажап кете элекмин да. Күн сайын жасасам дагы кайра жасагым келе берет да. Өзүңүз үйрөнүп аткан учурдагы кызыктуу окуялардан айтып бербейсизби? Мисалы биринчи эле үйрөнүп баштаганда эле мындай идеалдуу чыгып баягы окшош болсо керек. Сиз ошол жерде үйрөнүп аткан учурда деле баягы батактарыңыз, чополоруңуз жок калган ушундай учурлар болчу беле? Бул аябай күлкүлүү да. Биз дагы кесиптешим Эржан досум экөөбүз көргөндө биз башында мастерди эч качан бир көйгөй кылган эмес экенбиз да. Анткени биз ойлогонбуз кармаса эле болуп кетет депчи. Анан кармаган эң биринчи күнүбүз сессибизде чопону алдык, келдик, анан кийин жасайбыз деп баштадык. Ошо менен кармасак эле башкача эле болуп эле үзүлүп кетип атты да. Анан кийин өзүбүз болгон логика салсак дагы болбой койду. Ошо менен ал кезде бизде маселерибиз дагы жок эле, үйрөткөн эч ким болгон жок. Анан кайра кармап отуруп, видео урокторду көрүп отуруп, анан кийин үйрөндүк да. Эржан карачы деп экөөбүздөр. Эң биринчи жасаган нерсем дагы ошо үйдө турат. Аябай эсте калып турган нерсе болгон. Кичинекей нерсе, бирок эсте калып турган нерсе болгон да. Негизинен биздин кружкабыз даяр болду. Ушул жерден токтотуп, бир аз эме от менен күйгүзүү этапы бар. Анткени бул аябай эле жумшак болуп турат. Буну алыш үчүн дагы сыртын тоорустуу болушубуз керек да. Сизге көрсөтүп берейин да. Коркпоңуз, эч нерсе болбойт, анткени контролдо турабыз. Ушинтип от менен күйгүзүп, сыртын бир сыра тоорустуу алабыз да. Караңыздарчы кандай сонун процесс. Эң алгач кол менен жасалып, андан соң ушинтип оттун жардамы аркылуу сыртын торсутуп кургатып алат экен. Бул мага окшоп эң биринчи көрүп отурган кишиге аябай эле кызыктуу болчу да экен. Даяр болду. Сонун. Биздин кружкабыз даяр болду. Караңыздарчы, мына аз гана убакыттын ичинде Эрмек мырза кандай сонун буюм жасады. Сонун. Сиз кааласаңыз бул жакка ручкада жазсаңыз болот, кааласаңыз өзүңүз бир каалаган жазууну балким сизге бир эстетип тура турган же бир мотивация берген же өзүңүз эле негизи жакшы көргөн бир атыңызды же каалаган нерсеңизди жазып эстелик катары колдонсоңуз болот да. Сонун. Эгерде буга жаза турган болсо, бул лепканын жардамы аркылуу же атайын буну да күйгүзүп анан жасайсыздарбы? Негизи өзүнүн инструменттери бар. Столдун үстүндө байкасаңыздар, аябай толтура инструменттер бар. Ошолордун жардамы менен жазсаңыз болот. Сонун. Азыр анда бул ошо кармагыч жасап көрбөйлү биз, Жасап көрөлү. Ардактуу көрүүчүлөр, биз жасаган ушундай кружкабызга азыр кармагычын жасайбыз. Аны болсо мага азыр Эрмек мырза кантип жасалышын көргөзүп берет.
ручкабыз да бир аз туура сүйтүшсүн, анан кийин уже жазууга өтсөк болот да. Чоң рахмат. Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз.